айта турган маселе мына кече жакында Өзбекстан Али Majlisi мына паранжига тыюу салган мыйзам кабыл алды. Бул мыйзам бизге да керек. Акыркы күндөрү паранжи жамынгандар капкара болуп көзүн гана көрсөтүп паранжи жамынгандар өтө көбөйүп кетип атат. Мен аларды жолук салынбасын дебейм, жолук салынсын. Бирок ошондой бетин чүмкөгөн, өзүнүн идентификациясын, өзүнүн адамдык эмесин чүмкөп алган бул өтө кооптуу, коопсуздук кадагы таасирин тийгизет. Ошон үчүн ушул боюнча дагы мен мурда дагы айткан элем, дин башкармалыгына катуу тапшырма берип, ушуга мамлекеттик чара көрбөсөк болбой калды. Акыркы мезгилдерде биз көрсөк да көрмөксөн, уксак да укмаксан болуп, көз жумуп келаткан өтө чоң орчундуу мунун кесепети акыр аягында биздин мамлекетти туңгуюкка апара турган бир чоң инцидент бар, өзүңүздөр билесиздер. Бул ошо бизде барган сайын радикалдуу диндик агымдардын өтө күчөп жатышы. Мына Өзбекстан бизге караганда динди өтө бекем кармалган мамлекет болгону менен, ал жерде конституциянын светтик деген эмеси бекем кармалат дагы. Ошол коомдук жайларда бетин ачып, ошо паранжи кийбестен кадимкидей мынандай жолук салынып, жакшынакай болуп эле жүрүшөт. Мектептерде деле балдарды чүмкөнтүп койгон жери жок. Мына ошону мен ушу биздин бийлик өкүлдөрүнөн талап кылат элем, протоколдук тапшырма берип туруп, мамлекеттик деңгээлде, жогорку деңгээлде чечимдерди кабыл албасак, эртеңки күнү кеч болуп калат. Күн санап көбөйүп атат алардын саны. Мына ош тарапка, түштүк тарапка бардык эле, ар бир көчөдө кетип атканда 4-чү аял паранжи кийип калыптыр. Мына ошондуктан мына кече Өзбекстандын ошо жанагы Али Majlisinin закон палатасы кабыл алыптыр. Мына кабыл алса болот экен. Бул эч кандай эмеге, бул динди кармангандарга эч кандай деле катуу эме эмес. Бул мамлекет болгондон кийин мамлекет өзү элине карата коопсуздук чараларды көрүш керек.